yükselir. Kanat kalıp büyük canıp kadırına cetemin. Bedenim benim Kırgızstan, örtündöy bergin ısırır. Baktın üçün, bilim üçün, baktına ben cetemin. Салам алейкум, агайын туугандар. Убакыт зымыра учкан куш экен. Мына билинбейли 5 жыл өтүп кетти. Бүгүнкү күндө дагы бир мамлекетибиздин тагдырын өзгөртүүчү чоң чечимдин алдында турабыз. Бул жогорку кеңешке болгон шайлоо. Ушул жогорку кеңешке шайлоого талапкер катары аттанып, биринчи болуп өзүмдүн жолугушуумду, өзүмдүн туулуп өскөн айылым менен учурашып, ушул жерден өткүзсөм деп чечтим. Сиздердин батаңыздарды алайын деп чечтим, урматтуу туугандар. Мени баарыңыздар тааныйсыздар, айыл тааныйт, билет. 2000-жылдан баштап эле ишкерлик менен алектенип келатам. Ошол ишкерлик менен алектенгенден баштап эле өзүмдүн колуман келген жардамымды айыл жерине, районго көрсөтүп келдим. Жалпы жонунан эсептесем, бир 10 миллион сомдон ашык жардамды ушуга чейин көрсөтүп келген экем. Жана бүгүнкү күндө дагы көрсөтүп жатам чоң жардамдарды. Элим үчүн, жерим үчүн мындан дагы көбүрөөк иш кылайын деп жогорку кеңешке барууга аттанып жатам. Кудай буйруса, сиздердин колдооңуздар менен жогорку кеңешке барып калсам, биздин райондо Аманбаев айылына чейин газ келген. Ошол газды толук эле биздин районубузга тартканга өзүмдүн аракетимди жумшайын деп ойлоп атам. Газды биздин Россиянын чоң Газпром компаниясы сатып алган. Анын үчүн ошол жерге барганда чын жүрөгүм менен мен ошону талашышым керек. Чын жүрөгүм менен иштесем, ар өкмөттү эшигин капкыласаң, кайрылчу жерлерге кайрылсаң, ал маселе чечилет деп ойлоймун. Кербен базарын Манас районундагы ошол жерге чоң соода борборун, мындайча айтканда универсалдык базар курдурсам деп мамлекеттик деңгээлде ойлоймун. Анткени биздин Талас областынын элдери билесиздер, Казакстан менен Жамбыл областы менен дайыма тыгыз байланышта. Ошол жерге элдер барып өзүнүн продукциясын кыйналбай сатса деген ойдомунда. Бизде мисалы картошка, бардык эле нерселер, сүт азыктары Казакстанга кетет. Ошол жерде таможняда кандай проблема бар? Ошол таможня проблемасын жоюп, ошол соода борборуна казактар өзү келип соода кыла тургандай иш-чараларды аткарсам деген оюм бар. Кызыл Адыр айылындагы мурдагы Гулкайыр универмагы азыркы Алтын Ордо тойканасын билесиздер. Тойканалар азыр көбөйдү, тойканалар жетиштүү. Мен ошол тойкананы тигүүчү фабрикага айландырайын деп чечтим. 350 орундуу тигүүчү фабрикасы Кудай буйруса 1 жылдын ичинде ошол жерде иштеп калат. Кызыл Адыр айылы бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, өсүп өнүгүп жатат. Кызыл Адыр айылына шаар статусун алганга толук мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм ошол жерге барганда буйруса. Анткени Кызыл Адыр айылында азыр 8000ден ашуун шайлоочу бар экен. Кызыл Адыр айылын шаар кылып, шаар статусун алыш үчүн биринчи ошол жерде өндүрүштөр болуш керек экен да. Мынакей азыр бизде масла заводдор бар. Эми мен тигүү фабрикасын курсам, анан мурдагы тегирмендин ордуна дагы бир өндүрүш курсамбы деп ойлоп атам. Ушуга ошол өндүрүштөрдү курсам, ушул 5 жылдын ичинде Кызыл Адырга шаар статусун алып берет. Андан тышкары биздин партиянын дагы чоң бир күчтүү программасы бар. Мамлекет эл үчүн функцияларды оптималдаштыруу жана кайра бөлүштүрүү үчүн министрлик менен ведомстволорду бириктиребиз. Азыркыдай болгон 16 министрлик болбойт, ошолорду биз 10дон аскана министерство кылабыз. Анткени Европада 7 миллион, 8 миллион, 10 миллион калкы бар мамлекеттерде бир 6-7 гана министрлик бар. Биз дагы ошол нерсеге Кудай буйруса аракет кылабыз. Жогорку кеңештин депутаттарынын санын 2 эсеге азайтып 60га түшүрөбүз. Мамлекеттик сан ариктештирүүнү 2025 жылга чейин биздин партия Кудай буйруса аягына чыгарат. Ошондой эле биздин экономикага чоң салым кошуучу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолундагы 2025 жылга чейин ишке киргизебиз буйруса. Бир өлкө, бир салык, салыктардын
түрүн азайтып, азыркы биздин мамлекетибизде болуп аткан 6 салыктын ордуна бир гана салык киргизебиз. Бул дагы ишкерлердин ишин жеңилдетүүгө болгон чоң көмөк деп эсептеймин. Ушул айткан максаттарымды ишке ашырыш үчүн албетте эмне керек? Мен үчүн бүгүнкү күндө сиздердин добушуңуздар керек. Эгер сиздер добушуңуздарды мага берсеңиздер, колдоп берсеңиздер, буйруса жогорку кеңешке барып калсам, ушул астыма койгон максаттарымдын баарын эл үчүн аткарганга мен дайым даярмын. Менин ата-энемди да жакшы билесиздер. Кичинекейимден ушул ата-энемдин тарбиясы элиң үчүн иште, жакшы билим ал деп тарбиялап келишкен. Мен да мектепти Бишкектен жакшы аяктап, алтын медаль менен бүтүргөн. Жогорку окуу жайындагы юридикалык факультетин ийгиликтүү аяктаганмын. Кесибим боюнча юристмин. Кудай буйруса, жогорку кеңешке депутат болуп барып калсам, 120 депутаттын алдында силерди уят кылбаган, татыктуу, алдыктуу, сыймыктанчуу депутат болом деп өзүмө ишенем жана силерге сөз берем. Урматтуу эл журтум, силерге ден соолук, иштериңе албан ийгиликтерди каалайм. Ana şu akkan altın soğattır, atağız nazır, şu ayıldın ziyninde, köpçülüğüne katışkan жақсы insan bolğan. Tulpar tuşunda dep atam nazır, respublikada belgili adamlardan bolğan. Oşanın çoğ atasının neyesi mirlan bana. Ana atasının jolda atasının artık iş kılam dep депутаттыққа талапкер болып өз доғышын қойып атат. Ошол мүмкіншіліктен пайдаланып, енеме бір туғандардың атынан бір қыл құйрық енгізіп қояды. Іштері жақсы албан болсын. Ойлаған мақсаттары ишке асырын. Жалпы жұрт шunu енемді қолдап қояды. Konçalar, Mirlan Nazarbek Bakes Ахлес деген биздин Кыргызстанга кандай ата чыккан атыбыз бар. Ушу Mirlan Nazarbek Bakes'in ушу атыла биздин Таластын мыктыларына алып берип, канча намысты коруп атат. Экинчи Ахлес келип атат буюрса. Келиңиздер. Конча кояга. Келиңиздер. Koçalarmen. Kelingizler, hurmatlilar. O'zingiz Ümitbek Yasaqalov, kelingiz. O'zingiz bir yoshlarga vatanimiz berib qo'yamiz. Hurmatli ishbilarmon ayrim turg'unlari, jalp o'shadagi qatnashgan eldir. Shu Mirlanimizning qarindoshimizning programmamizni nuqtamizlar, qo'shnilarga bir yaxshilab batayib qo'yamiz. Amin. O taraftan Allah Teala'mızın elçatımızda tırşılık versin, yolculuk versin, tokçuluk versin. Mirlanimizin sağlığı kim olsun, rızkın bol olsun. Adına koygan maksatın denen bolup, adına koygan yolun şıdır bolup, yoldaşın mıdır bolup, iyi bilimden tıma karışkeçilik bolup, daima şunday yaşılıklar katlanıp, eldin boğazına alınan eldin manastır nurpağı, eldin ulu degen atqa tatıqtı bolup, daima şunday iyiliklerge deşinimiz, lütfalagaylı daima tilekteş. Şu aldığı maksatının katpay, örüşün malgat olsun, kampandan kat olsun, dastarxanından kat olsun, peydin alatolday büyük olsun, ısıkkalday tereң olsun, keng talastay genen olsun. Şu aldığı maksatına jetip, daima şu elin üçün işlegen, elin üçün hizmet kılan, eldin işeymen attağan, en tatıqtı uğullardan boluşuna Allah Teala'nın tilekteş olsun. Amin. Çok rahmat. Ana bese hurmatlilar, barınızlardan koçalar men özünüzden ölüңүздар Mirlan Nazarbek'te koçalar men uzatып koysak. Koçalar men Mirlan Nazarbek'te. Kanat kalıp büyük canı kadırına ceter.